Салам достор, назарыңыздарда кайрадан укук алипеси. Биз сиздерге укуктар жана милдеттер туурасында кызыктуу маалыматтарды айтып берүүнү улантабыз. Укук алипеси укуктук маданиятка тарбиялап, өз өлкөсүн сыйлаган, мыйзамдарды бузбаган татыктуу жарандарды тарбиялоого аракет кылат. Менин атым Салтанат жана жардамчым Акыл бүгүнкү чыгарылыштын темасын жарыялайт. Салам, менин атым Акыл. Мен виртуалдуу алып баруучу. Бүгүнкү биздин берүүнүн темасы маданияттуу болуу замандын талабы. Көп учурда бизди курчаган коомдо кайсы бир адамга карата ал маданияттуу деген сөздү угабыз. Же болбосо тескерисинче анын таптакыр маданияты жок деген кеп бар. Бирок маданиятты ар ким ар башкача түшүнөт. Кээ бирөө үчүн маданияттуулук бул билимдүү болуу болсо, башкалар үчүн бул үйдөгү үлгүлүү жүрүм туруму. Маданияттуулук деген эмне жана маданияттуу адам кандай болушу керек? Биз бул суроого жооп издедик. Маданият бул эми өзүнүн поведениянын карап, өзүнүн ата-энесин уккан ошол адам маданияттуу болот. Өткөнү ата-энеси баарын жакшы эметет да, ата-энеси аны жаман эч качан каалабайт. Маданият жанагы коомго кылган мамилени жана коомдо өзүн алып жүрүштү. Ошентип түшүнөм. Маданияттуу киши бул коомдо өзүн туура алып жүргөн киши, туура анан түз жүргөн киши. Ол адамдар кандай чындыкты айтат, күндө досторуна жардам берет, достору менен сүйлөйт, анан күндө олор бир жака барып туруп достору менен, ошол жак достору менен бирдемке берет да. Бир жакта туруп маршрутка келип калса, машина сизде машина бар болсо, сиз келесиз да, ошого жардам берет да, ошол маданият болот да. Билимдүү жана тарбиясынын жакшы киши. Маданияттуу адам тилин билиш керек. Мен кыргыз тили абдан жакшы көрөм. Бул жакшылык жана бири-бирин жакшы көрүш. Сулуу, тартиптүү, акылдуу. Мен үчүн маданияттуу киши бул өз элин сыйлаган, ата-энени сыйлап, кичинекей балдарды, чоң кишилерди да сыйлаган киши, тарбияны билген, өзүн жакшы кармап жана таза кармаган киши деп эсептейм. Маданият деген ата-энеден тарбияны алыш. Башка адамдарды сыйлаш да маданият. Өзүнүн тарыхын, салттарын билиш маданият. Биздин сурамжылоо көрсөткөндөй, көпчүлүк үчүн маданият бул коомдогу өзүн алып жүрүү эрежелери. Келгиле эми биз илгерки бир заманга кайтып, маданият деген түшүнүк кайдан пайда болгонун билели. Бул маалыматты бизге жардамчым Акыл айтып бермекчи. Маданият деген сөз латын тилинен келип, котормосу өнүгүү, тарбия, билимди түшүндүрөт. Эң алгач бул сөздү байыркы Рим саясатчысы жана жазуучусу Марк Порций Катон улуусу биздин заманга чейинки 234-148 жылдары дыйканчылык жөнүндө чыгармасында колдонгон. Римдиктер маданият деген сөздү мыктылатуу жана жакшыртуу маанисин камтыган сөз айкаштарында колдонушкан. Эми биздин изденүүбүздүн алдын ала жыйынтыгын чыгарсак, өнүгүү, билим жана тарбия маданияттуу адамдын эң негизги сапаттары болуп эсептелет. Бизди дагы эмнелер маданияттуу кылат? Маданияттуу адам ар дайым сылык, ак ниет, башкаларга урмат менен мамиле кылат.
адамдарга жаман сөз айтпайт, айланага этият мамиле кылат, коомдук жайларда таштанды таштабайт, жакшы эмгектенип, жакшы иштерди кылууга умтулат. Бүгүн бизге конокко маданияттуу болуу чын эле замандын талабы экенин билгиси келген балдар келди. Балдар, айтсаңар, силер маданияттуусуңарбы? Ооба, мен атамдын сөзүн угам. Азаматсың. Сенчи маданияттуусуңбу? Ооба, анткени мен жерге кагаш таштабайм, тамак ичип отурганда катуу сүйлөбөйм. Азаматсың. Чынында маданияттуу болуу адамга абдан маанилүү. Анткени маданияттуу адам маданиятсыз адамга караганда көптөгөн артыкчылыктары бар. Ал артыкчылыктар туурасында бизге акыл айтып берет. Эсиңерде болсун. Маданияттуу адам жашоодо ийгиликтүү болууга мүмкүнчүлүгү болот. Маданияттуу адам башка адамдар менен бат эле тил табышып кетет. Маданияттуу адам ар дайым көңүл чордонунда. Маданият бул заманбап адамдын ажырагыс сапаты. Анда Кыргызстан жакшы жакка умтулмак, маданияттуу кишилер бул Кыргызстанда өлкөнү оңдошмак. Баары маданияттуу болсо, бул жакшы да неме, баары өзү бири-бири менен сүйлөшүп, баары неметишет, бири-бири менен тил табышып неметишсе, эч кандай жанагындай жаман иштерди кылып кеткен, неметкендер жок болмок да. Мусор таштабаган Кыргызстанда экология биринчи очередь көтөрүлмөк, анткени мусор ташташпайт эч ким. Ошондой Кыргызстан тазарып, анан өркүндөмөк. Олар баардыгын ачыкта айтат эле, уурдабайт эле эчтекени. Анан жакшы жүрөт эле да, досторуна күндө жардам берет эле. Баары маданияттуу болсо, мисалы, таптаза болмок Бишкек шаарыбызчы. Жана депутаттар бар, бири-бири менен урушуп сайышмак эмес, согуш болмок эмес, революциялар болмок эмес. Депутаттар акча жемек эмес. Башка адамдар бири-бири менен жакшы сүйлөшмөк. Сый урмат болмок. Көчөдө эч ким бири-бирин урушпай, жана баары бирге, баары бири-бирин жакшы көрүп, анан баары чоңдорго орун беришет эле. Биздин Кыргызстан бүлдөп, биздин өлкөбүзгө чет өлкөдөн көп кишилер келип, элдин мамилеси жакшы болсо, башка элдер да бияка келип, биздин мамилебизди көргүсү келип, бизден бирдемени үйрөнгүсү келет деп ойлойм. Эми силер маданияттуу болуу канчалык жакшы жана ал замандын талабы экенин билип алдыңар. Чынында маданияттуу болуу анчалык эле татаал иш эмес. Мында коомдо жөн гана өзүңдү алып жүрүү эрежелерин билиш керек. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө дагы укуктар жана милдеттер туурасында айтып берүүнү улантабыз. Укуктарыңарды жаштайыңардан билгиле. Жакшы кылгыла.